Студиясынан алгачкы подкаст. Негизи азыр биз мынтип отурганыбыз деле туура эмес да. Хайп жараткан учурлар болду эле. Негедир өзбекче ырдасам, Я на правильном пути, да? кандай псевдоним койсом болот? Оруном деген учурлар болду эле. Ак жок деле салыш керек, бирок Ой, мама, жоргамыз. кайсыл туура болуп калат негизи? Аруна Куб кимди тартып калган? Жөн гана чогуу жашап калдым. Жакында эле турмушка чыктыңыз. Мен сага мен кимми, сен ким? Мам типпей. Кайненем ал нерсеге эч киришпейт. Мен уккам. Салам достор, бул Ошмунун Үмүт студиясынан алгачкы подкаст. Сиздер менен Мерим Айтмаматова. Бүгүн биздин конокто Ошмунун искусство факультетинин студенти ырчы Аруна Куб. Саламатсызбы? Кандай жакшысызбы? Денсаулыгыңыз жакшыбы? Иштер Жакшы, рахмат. Сөздү Аруна Куб деп баштадык. Эмне үчүн Аруна Куб? Негизи өзүм атым Аруке. Бирок көбүнчө Аруна деген туура деп өзүмчө эсептейм. Себеби мен негизи Аруна Куб деген ысымды 11-10 классымда менимче мектепти бүтүрүп атканымда отуруп алып кадимкидей ручка менен кагазга жазып кандай псевдоним койсом болот. Себеби мен уже действительно 11-ти бүткөндөн кийин мынакей чыгармачылыкка аттанам, искусствого тапшырам. Значит, псевдоним башкача болуш керек деген ойдо уже өзүмө ысым издеп баштагам. Аруке Кубатбекова — это уже как банально болуп калат. Аруке Куб уже как-то некрасиво звучит десем болот. Анан Аруна деп көргөм дагы, анан Куб дегени бул Кубатбекова деген фамилиямдын биринчи 3 тамгасын кошуп анан типа Аруна Куб кылып койгом ушундай. Бирок көп укканда кээ биркилер айтат, неге Аруна Куб, бул мырзанын атындай эле сезиле беришет депчи. Бирок кээ биркилер көнүп эле калышкан, анан Аруна Куб красивое имя деп кээ биркилер ушинтип айтат. В общем, 50/50. Понятно. Бир жыл болуп калды окшойт. Өзбекстандын белгилүү, Өзбекстан эмес, Кыргызстан, Казакстан, Тажикстанга белгилүү бир ырчы Хамдам Сабиров менен биргеликте концертте ырдап калдыңыз да. Өзү кантип ырдап калдыңыз? Негизи Хамдам Сабировдун ырын мен биринчи жолу өзүмдүн акем бар, бөлөм. Үйдө кечке уга берип, чогуу жашап жүргөн малыс болгон. Анан Рано деген ырын угуп калып, ал моментте бир нече каверлер тарткан болчумун. Ошондон кийин ошол ыры мээме сиңип калды. Мен бул ыр жазбасам болбойт деп, бирок башында аябай корктум, себеби өзбекче ыр. Анан көбү сындашы мүмкүн деп, себеби негедир өзбекче ырдасаң, анан кыргыздар бир эле сразу дароо эле эмне өзүңдүн тилиңде ырың жокпу же дагы кандай хайп болот деп деле эсептедим. Бирок комментарийлерди окуп кийин, но положительный болду көбүнчөсү. Ошентип ыр жазып калгандан кийин менеджериме айттым, ушундай өзбекче ырды кавер кылып чыгарышым керек болуп атат, мага аябай жакты, менимче мага жарашат деп. Анан рисковать этип көрдүм. Бирок акыры жаздым. Комментарийлер баары положительный деп айтсам болот. Анан ошентип популярдуу болуп кетти. Бир нече айлардан кийин, бирок бат эле эмес. Абдан жакшы. Ошол каверлерди сиз телефонго эле тарткансызбы же атайын камераларды алып келип алып, атайын бир съемка болгонбу? Съемка болгон сөзсүз түрдө. Сөз ырды жаздырам. Калдарбек Шарипов аранжировщигим бар. Ошондон ыр жаздырып, анан менеджерим бар, Сыя Элеман, азыр деле чогуу иштейбиз. Ошол Элеман байке ушундай каверге клип тартыш керек болот деп, анан чогуу студияда бүт ырларыма каверлер тартабыз. Абдан жакшы. Чоң сахнага кантип келип калдыңыз? Чоң дегенде кандай деңгээлде? Эми сиздин көбүнчө YouTube'дагы видеолоруңуз аябай көп просмотр болуп атат, көрүүчүлөр миллиондон ашык десек да жаңылышпайбыз. Негизи мен ушул искусство факультетине тапшыргандан соң анан чыгармачылыгымдын эшиги ачылды деп айтсам болот. Себеби дегенде бул жакка келгенден соң мугалимдер сенде бар бир нерсе чыгат деп айткандан түрткү беришти алар деле. Анан ошентип эмнеге чыгарбаска, эгер үн болгондо, эгер үн бар болсо деп анан аракет кылып баштадым. Бирок сөзсүз түрдө башында мен билген эмесмин мынчалык көп каражат кетишин. Себеби финанс жактан аябай көп акча кетет.
ар бир каверге бир ырды жаздыр мисалы. Анан өзүм байкем бар болчу, Калдарбек Шарипов, ошол жардам бергенинен, анан менеджерим дагы мен сени колдойм, кел иштешебиз деп мен өзүм негизи биринчи чогуу иштешели ана мына деп клиптерин көрүп кызыгып анан макул деген, анан ошентип отуруп алар мага эки жактан жардам бергенинен мага кыйла бир топ жеңил болду деп айтсам болот. Ошентип ырларды чыгарып элге таанылып, анан чоң сахнага аралаштым деп айтсам болот. Мен инстаграмдан бир видео көрүп калгам да, сиз гүлдү көтөрүп, азыр мен концертте ырдайм, анан бул гүлдү ата энеме берем депчи, анан кийин ырдап баштадыңыз, эми ырдаганга да өзүнчө бир аракет керек го, туурабы? Анан ата энеңизден сырткары дагы ким колдоо көрсөтөт? Ата энемден сырткары ошол менин аранжировщигим. Себеби ар бир эле адам мынтип кел мен сага ыр жазып берейин деп айтпайт, же кел мен сага клип тартып берейин деп айтпайт. Мисалы чыныгы талантты көргөн үчүнбү же ушундай өзүнө жакын алган үчүнбү мага ошол эки адам аябай чоң жардам берди деп айтсам болот башында. Анан сөзсүз түрдө ата энем. Ушул үч тараптан жакшы колдоо көрсөтүштү. Анан биздин мугалимдер сөзсүз түрдө алдыга умтула бер, дагы да клиптерди чыгара бер, токтобо, сенен бир нерсе чыгат, сен сөзсүз бир ийгиликке жетишесиң. Только вперед деген үчүн ушундай көп мотивация болуп, анан азыр буюрса жакшы. Атайын белгилүү болуш үчүн эми атың чыкпаса жер өртө деп коет го, хайп жараткан учурлар болду эле? Негизи хайпка жокмун. Чынында хайп кандай жаралат мисалы? Билбейм, мен хайп жаратсам, бир нерсе кылсам керек эле хайп жаратып көрө эле экем. Бывают такие моменты, отурасың, анан кийин туура эле багытта кетип атамбы, я на правильном пути, да, деп эле өзүңчө суроо бересиң го өзүң, анан карьерадан баш тартып коет окшойм, же болбосо карьерага кайра умтулушум керек деген мындай ойлор болобу? Сөзсүз түрдө экинчи курсту аяктаганымда аябай чоң депрессияга түшүп калдым кадимкидей. Себеби бул чыгармачылык, музыка жааты негизи аял затына чын эле туура келеби же туура келбейби? Негизи туура келбейт. Негизи азыр биз мынтип отурганыбыз деле туура эмес да. Ал эми бирок адамдар азыр музыка менен жан дүйнөсүн мындай кеңертишет, музыка менен эс алышат. Билбейм, бирок музыка болбогондо кандай болмок азыр. Анан бирок бир туруп ойлоп койдум, эмнеге ырдабаска, эмнеге чыгармачылыкка киришпеске, эгер Кудайым мага ушундай талант берип койгон болсо деп. Бирок негизи бизде шариатта туура эмес болот деп эсептейм. Сиз ыйманга жакын экенсиз, анан орунам деген учурлар болду беле? Азырынча жок. Бирок болгонбу же болгон эмес? Жок, болгон эмес. Эми жеке жашооңузга өтсөк, жакында эле турмушка чыктыңыз, жеке жашоо кандай болуп атат? Өзгөрүүлөр болдубу? Жеке жашоо аябай сонун. Өзгөрүүлөр негизи чынында жок. Жөн гана чогуу жашап калдым ошол адам менен. Анан өзгөрүү жок. Чынында өзгөрүү жок. Кайра эле ошол окууга келем. Жумушка барам, болбосо анан кайра эле үйгө келебиз. Просто вместе живем. Так өзгөргөн жок. Эми кыргыздарда менталитет бар эмеспи, сөзсүз түрдө акчалык тагыш керек, турмушка чыккандан кийин үй жумуштарын аткарыш керек. Ал боюнча сиздин оюңуз кандай? Негизи туура эле кызмат кылыш керек, ак жоолукту эле салыш керек, бирок өзүнүн убагы менен десем болот. Менин кайынжуртум, кайненем ал нерсеге эч киришпейт. Кааласаң так, каалабасаң такпа, ошондой. Эми өзүң билесиң, силер шаардасыңар, шаарда такпай эле койгонуң жакшы дейт. Негизи мен кайненем аябай современно, бүт мени түшүнөт, ырда дейт. Анан жолдошума дагы ырда чыгаргыла, ырларды экөөңөр чогуу ырдагыла деп ушинтип бизге түрткү берип турат. Аябай сонун. Кызматты деле кылып келдим. Кай журттан бөлөк турасыздар, Абдан жакшы. Кантип жолдошуңуз менен таанышып калдыңыз? Мен уккам, искусство факультетинде. Это долгая история. Мен ошол биринчи курска келгенимде, ал негизи мен келе элегимде Инстаграмдан көрүп калган экен бир видеомду.
ырдаган видеом киргизген болчумун. Анан ушул кыз бизге тапшырып калбаса экен эле деп койгон экен. Анан кийин эле бир жумадан кийин экзамен тапшырган келгенибизде ал мени көрүп калган экен. Ошол моментте жактырып калган экен. Ошентип отуруп биз биринчи курстан баштап ал болушунча сүйлөшөлү деп ушинтип жүрдүк. Анан мен баш тартып, жок, мен сага, мен киммин, сен киммин деп жүргөн момент. Ошентип ошондой моменттер болгон, бирок ушинтип отуруп сөз акыры багындырып алды десем болот. Биз 3 жыл сүйлөшүп, анан турмушка курдук. Келгенде эле мен ошо менен сүйлөшүп калдым, башка эч ким менен жетишпей калды сүйлөшкөнгө. От ненависти до любви один шаг болуптур да. Мисалы үчүн Аруна Куп дегенде эми башардык кыз. Ой, мама жоргамыш деген кыздарды элеске келет да, анан кийин өзү шардык кызсызбы же айылда чоңойгонсузбу? Негизи мен Жалал Абад облусунун Окен районунун Сакалды айылында туулгам. Бирок ал жерде 2 жашыма чейин, 3 жашыма чейин жашап, анан атам жумушу боюнча Майлуу Суу шаарына көчүп кеткенбиз. Үй бүлөбүз менен. Анан ошол жакта садикте окудум, 11-класска чейин гимназия мектебинде окудум, бүтүрдүм окууну. Мен ошол каяктансың дегенде кыйналам да, Майлуу Сууданмын десең, анан билгендер сен Сакалды айылдыксың го дейт. Туура эле төрөлгөм ошол жакта, бирок чоңойгон, өскөн жерим шаар болду. Анан мен айылды жакшы деле билбейм. Көп барып турабыз, бирок Майлуу Сууда чоңоюп, өсүп, ошол жерде окууну бүтүп, анан бул жака келдим. Анан ошондо кайсыл туура болуп калат негизи? Шаардамын дейсиңби же туулган жериңди айтасыңбы, билбейсиң. Бирок Майлуу Суу деп көбүнчө айтам. Айылга деле барып турчук. Ата энеңиз чыгармачылыкка аралашкан адамдарбы же? Жок. Атам банкир, апам деле ушул чөйрөдө казынада иштейт, мэрияда. Экөө тең математик десем болот. Бирок бизде ырчылардан, туугандардан атам жактан дагы, апам жактан дагы жок. Бирок кызыгышат алар деле, ырдап, ырды угуп, ушундай. Бирок ырдагандардан жок. Аруна Куп кимди тартып калган дегенде ойлор болсо керек э? Ошол атам эрте менен туруп алып, ваннага кирип алып ырдайт болчу. Индийский ырларды аябай жакшы көрөт. Кичинекей кезинде достору менен аябай бийлеп, өздөрүнчө оркестр кылышат экен эле, лампочкаларды микрофон кылып. Бирок азыр атам банкир. Негизи көп деле кызыкпайт болуш керек, бирок хобби сыяктуу атамда. Анан мен өзүм деле таң калам, кайсы кимден тартып калган билбейм. Андан жакшы. Ата энеңиз тарбиядан сырткары да кандай бир баалуу нерсени бере алды деп ойлойсуз? Тарбиядан сырткары негизи көп нерсе. Алар мага бүт нерсени тартуулап беришти. Чексиз мактоону айтсаң болот. Мисалы, көп жаатынан жардам берди. Окутту, мисалы, бакты, өстүрдү, дале тарбиялап, анан ушундай кызды чыгарып, негизи көп нерсе айтса болот ата энем жөнүндө. Билбейм, именно мне алар бесценный деп айтсам болот, мисалы. Сиз ошондо атаңызды көрүп, бала бакчадан элдин алдына чыгып ырдадыңызбы, же болбосо мектеп учурунда же университетке келгенде окуу жайга? Мектеп учурунда биз 6-класс, адашпасам 6-класстан баштап бизде негизи хор бар биздин мектепте. Сөзсүз түрдө ар бир майрамдарга хор ырдайт болчук. Анан ошол 5-класстан баштап хорго катышып баштагам. Анан 6-класста ошол музыкант агайыбыз сени бир нерсе чыгат окшойт деп мен хордон сүдүрөп чыгып, анан бул жакта 3 солист кыздар бар эле, алар микрофон кармап турушат эле. Ошолорго аябай кызыгат болчумун. Микрофон кармаган укмуш болчу ал моментте. Анан ошолордун 4-чүсү болуп коюп, бир микрофон берсе аябай башкача болгом. Ошол моменттен баштап мен ырчы болушум керек деп үйдө тарыхты кармап алып, ырдап, бийлеп, ага чейин бийлейт болчумун негизи. Анан ошентип ырдайм деген сезимдер, ошондой мотивация пайда болуп, 11-ди бүткүчө ошол мектепте кандай иш-чара болбосун бүт алып барат болчум, катышат болчум. Анан ошентип эле, значит, менин жаатым творчество экен деп
бул жака келип тапшырып калдым. Негизи 9 классымда тапшырам дегенмин, бул жака келгенимде 11-дин базасын эле ала алабыз дешкен. Анан 11ге чейин окуш керек болуп калды. Анан 11-ди бүтүп, акыры бул жака келдим. Сөзсүз анан тапшырып калдым. Биринчи жолу 6-класста элдин алдына чыгып ырдаганда сүрдөгөнсүзбү, өзү сүрдү кантип жеңсе болот? Мындай кеңеш айтып кетсеңиз. Негизи мен эсимде жок кандай сүрдөгөм. Мен сүрдөбөйм негизи. Сахнага чыкканда, ырдаганда же бийлегенде менде сүр жок. Анан сүрдөгөндөр билинип калат, киркилер аябай калтырашат экен. Себеби былтыр бизде гос тапшырганыбызда биз хордо ырдап турабыз. Анан жанагы гос тапшырып аткан студент болсо буту кадимкидей титирип атат да. Ошондой болот экен да сүр деп койгом, бирок мен ушул убакка чейин сүр дегенди действительно жакшы деле түшүнбөйм. Кандай болот? Кээде болуп турат, эми кичине бир аз мурашки болот го. Анан настолько сүр менде болгон эмес. Мен сахнага чыгам дагы, мен унутуп коем. Баягы элдер менен эле аралашып, өзүмчө эле бир ааламга кирип кетчүдөй эле болом. Анан мондой сүр деген жакшы деле сезе элекмин. Сүрдөнгөн адамдарды өзүнө ишенбеген адамдар деп эсептейсизби? Ооба. Коркуп турат да, коркуу сезим болуп турат. Анан сүр это означает, что неуверенный человек десем болот. Ошондон эле билем. Анан сүрдөнбөгөнүңүздү кийимиңизден да билип койсок болот. Мисалы үчүн стилиңиз өзгөчө. Ар дайым заманбап стиль менен кыргыздын оймо чиймесин аралаштырып кийесиз да, байкашымча. Анан кийин Бүгүн деле оймо чийимдей болушат. Анан алдыда ушул стилиңиз боюнча же болбосо чыгармачылыкта кандай изденүүлөр бар? Негизи жакында жаңы чыгарма жараттым. Обону өзүмө таандык. Сөзү рэпер Жайсанга таандык. Бирок чыга элек. Аны үстүнөн дагы иштеп атам. Ыр даяр, бирок клипин өзгөчө кылып чыгаргым келип атат. Ошо өзгөчө клипке дагы өзгөчө образ керек. Образдын үстүндө аябай иштегенди жакшы көрөм. Мен бир нече жолу стилист издеп көрдүм, ошто бирок жок экен. Анан өзүмдөн башка эч ким деле жардам бере албаса керек дедим. Ошол моментте да. Анан азыркы учурда мен ошол стиль, образ боюнча иштеп атам. Буюрса 1-2 айдын ичинде клип толук ыр менен чогуу чыгат. Анан ошол көбүнчө ошол клиптер чыгарганда, же ырлар жаратканда, же негизи повседневный күндүк жашоодо жүргөндө дагы өзгөчө кийингенге аракет жасайм. Себеби мындай окшош болгум келбейт чынында. Үндөн гана эмес, кебетеден дагы. Абдан жакшы. Эми жаңы чыгарма чыгат деп атасыз, ошонун бир куплет ырдап берип койбойсузбу? Ал бир аз сыр болуп калбайбы? Ал рэп сыяктуу чыгарма болчу. Чыкканда сөзсүз түрдө мен сиздер менен бөлүшөм. Же болбосо башка ырларын деле кавер ырдап атасыз, анан сүйөм дедиң дегендериңиз бар экен. Бир куплет ырдап берип койсоңуз. Сүйөм дедиңде күндөр жагырат кавердичи. Же сүйөм күндөр жагыратында, Күндөр жаңырат, күнөсүз бир сагынат, күтүп зарыгат, көргөндө көздөр жагылат, сүрдө барыштан, сүйүп алыстан, сүрөтүп карап жалынат, ойлор жарышкан, курчап алышкан, асыл жансың айдын нурундай жанып турдуң асыл жансың айдай жаркырай, астан калкып асыл жансың.
чогурда берейин дедим, үнүм мыктай. Сиз өзү концерттерде же болбосо иш-чараларда бир гана жандуу үн менен ырдайсызбы же кээ бир учурларда фонограмманы деле ырдап кое бересизби? Кээ бир учурда фонограмма менен ырдаганы туура келип калат, себеби аппаратура не позволяет. Бирок любой аппаратура менен мурунку ырчыларыбыз деле жаман аппаратура менен живой эле ырдап жүрүшчү. Кээ бирде учур болуп калат, плюс менен ырдап калам, бирок көбүнчөсү минус менен эле ырдайм. Себеби азыр элдин талабы ушул, минус живой укканга жакын. Фонограммага көп деле кызыгышпай калды деп айтсам болот. Өзүңүз деле жандуу үн менен ырдаган сизге да жакса керек. Ооба, себеби плюс менен ырдасаң, баягы жазылган ырга туура келип, дал келип ырдашың керек. Живой ырдаганда өзүң импровизация кылып, бир аз башкача кылып, көтөрүп, же болбосо снижать этип ырдасаң болот, түрдүү кылып. Мисалы үчүн азыр блогерлер же болбосо жаңы баштаган ырчылар дароо эле Оштон бир аз популярдуу болуптур. Бишкекте баштап, анан кайра дагы улантышат да. Анан сиз Оштон баштайсызбы же Бишкекке кетесизби? Ушул көйгөй деле чечсе болот. Мисалы, баары эле чыгыш үчүн Бишкекке кетиш керек дешет. Ал жакта возможность көп деп айтышат. Бирок эмнеге возможность көп? Оштон деле чыксаң болот. Баардыгы эле ошол жакта ыңгайлуу, ошол жакта возможность көп деп туруп ошол жака кетип калышат да, анан Оштон чыккан адам жок да. Мен ошол нерсени жоюуну чечтим. Оштон Бишкекке кетпейм. Оштон эле чыгыш керек деп ойлойм. Оштодо эле мисалы бизде студия бар, клипмейкерлер бар, локациялар бар, түрдүү. Анан эмнеге бияктан чыкпаска? Секин аракет кылсаң, сөзсүз кайсыл жерде болбогун сөзсүз түрдө атың чыгат. Эгер аракет кылсаң, анын менче көп деле маанилүүсү жок, кайсыл жакта чыгуу. Менче жөн гана Бишкекте эртерээк чыгасың деген түшүнүкпү. Билбейм, кайсыл жакта болбогун, эгер аракет болсо чыгасың. Анда жаңыдан ырдап баштаган же болбосо окуучуларга, студенттерге сизден кеңеш болсун. Эч качан токтобош керек деп айтам. Себеби бул чыгармачылыкта чыгара бериш керек. Сөзсүз түрдө бир ырың хит болот. Ал пешенеден деп айтсам болот, бирок аракет кылганга да Кудайым берет. Сөзсүз түрдө талантыңыздарды кеңертиңиздер, эгер чынында бар болсо деп айтмакчымын. Анан изденгиле, ырдагыла, токтобой. Мисалы, негизи чыгармачылык жааты жакшы прибыль деле алып келет. Оңой жагынан. Бирок кыйын жактары дагы бар. Но все равно, если хочешь, топи дейт го. Анда сизге чоң рахмат, ушинтип алтындай убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Урматтуу көрүүчүлөр, ушинтип бизге бөлгөн убакыт өз соңуна келип жетти. Кийинки подкасттардан, чалыштардан көрүшкөнчө аман туруңуздар.